Биздин динибиз машалла ушундай жеңил, ушундай бир ар бир адам жаратылган адамдын баарына табитине жакын, оор эмес, ушундай бир жеңил дин да. Керек болсо Алла Тааланын бизге кылган ырайымы өзүнүн берген динине сезилет кадимги. Канча күнөө кылабыз, эртеден кечке чейин оюбуз менен деле, тилибиз менен деле, амалыбыз менен деле, денебиз менен деле ушунча күнөө кылабыз. Бирок Алла ушундай бизге ырайым кылып улам. Анан пайгамбарга ушундай Алла Таала биздин кемчилигибизди билип туруп, алсыз экенин билип туруп, анан кийин некен айтып аткан. Бардык адам баласы ката кетирүүчү да. Азыр күллү бани адам. Бардык адамдын баары ката кетирүүчү дейт. Демек, уже белгилүү болду. Идеальных нет. Идеальный кол көтөрүлүп ана. Көтөрбөйсүңөр колду. Мен идеалмин деп көтөрсө бар мына. Жок экен, көрдүңбү? Бардык адам ката кетирет экен. Ошонун себебинен субхана ушул сөздүн аяр жагында элечи бир нерсени туура түшүнүп коюш керек да. Демек, субханалла, сен идеальный бала төрөтө албайсың. Идеальный күйөө таба албайсың. Идеальный катын таба албайсың. Идеальный кыз бол, идеальный дос, яны идеальный мындай бир ишкер же болсо сен мындай жанагындай мындай бар го жана кандай. Сени менен иштете алган шерик таба албайсың. Жок. Издеп кереги жок. Демек, галустян айткандай понятие простить кылыш керек да. Галустян ким экенин билесиңерби? Ошо понятие простить. Любой адамды сен субхана катасын көргөн болсоң, ошо эмне кылыш керек экен? Билем, ката кетирүүчү да деш керек да. Ката кетирбейсиңерби? Ошондон уже мында ката кетирип атканын көрүп, чагы нерв болуп, барга кээ бирлер мен өзү немисмин деп алгандар бар. Бул жер момундай туруш керек депчи. Ал жөн эле мындай кандай өзүнө проблема түзүп алгандар даларчы. Түшүнөсүзбү? Демек, машалла, бардык адам ката кетирет экен. Бирок эми туура бул мен сырттагы биздин акыбалыбызды айтып атам. Ошо ката кетирген адамды көрүп кечиргиле, аларга жакшы мамиле кылып кое бергиле, алар менен теңелбей эле койгула деп айтып атам. Бирок ошондой ката кетирген адамдар эмне болуптур? Адам стресс болуп ичип алышы мүмкүн экен. Билбей чаап алышы мүмкүн экен. Кээ бирде уктагандан намаз калып калышы мүмкүн экен. Кээ бирде мындай бир кандай десем, белгилүү белгисиз себептерден керек болсо Алланын динин бузуп алышы мүмкүн экен. Түшүнөсүңөрбү? Кээ бирде туруп ачуу ушундай келди, эмне кыларың билбей атасың, субханалла. Ушунча деңгээлде мондоп кыжырың келип өлөйүн деп турасың, мондо баардык депчи. Болбойбу андай? Туурабы? Эми ошондой мезгилде бул сенде бар экенин унутпаш керек да. Эми ушундай болуп калса дагы ошол ката кетирген адам Алла Тааланын кечирерин унутпаш керек экен. Кечирбей койбойт. Кээ бирлер өзүлөрүнүн тимеле как будто тозокто квартира алып алгандай сезгендер бар го. Чын ушундай кээ бир молдоке коем, моке мени жоңгаяр, мен башка ишим кыла берейин кой. Мага намаз дебей эле кой. Кээ бирде ушундай туруп турат го, ачуусу келип турганда бара 4 тарагын кыбыла дейт го. Карасаң, кээ бирде алсаң бул лавз куфур, бул капырдын сөзү. Мындай имандан чик коркунучу бар сөз да. Эми кээ бир алдында айтат, жок, Кабанын ичине киргенде 4 тарагын кыбыла болот дейт. Бирок кээ бирде мындай фразологизмде окуп аткан бир сөз болот, мындай ачуң келгенде мындай билгениңди кыла берчи деген сөздү алчы. Туурабы? Билгениңди кыла бер деген сөздү 4 тарагын кыбыла дегенчи. Ушинти кээ бирде туруп-турупчу. Кудайдан корксоң, Кудай Кудайга шылдоо жол чар дейсиң го. Айтасыңар да, айтпай койгондар барбы? Намаз окуган адамды айтат. Демек, бул биздин катабыз. Эми карагыла. Бүт
Hiç kimden yer yüzünde 8 milyard adam var mı? Kança oldu kaldı hazır? Allah 9. Ne жалко. Ушунча адам бар. Ошонун бардыгы тең идеалдуу болуп кетти. Бирөө да күнөө кылбай калды. Абарегендер кийинип алды мисалычы. Бар да абарегендер кийинбей жүрөт да Африкада туруп. Чингачгуктан тияктап алып жүрөт мисалычы. Бирдемке бар индейстер жүрөт, тиги Чингачгук большой палец деп туруп. Эми карачы айтайын деген нерсемчи. Аллах ошол адамдардын арасынан ката кетирип, бирөөнү ката кетиртип, күнөө кылдырып, аны о Алла мени кечире көр дейт экен да кайрачы. Ушундай экен да. Эми ошо айтсам мынакей, сен ката кетирип алдың. Эми сен ката кетиргенден кийин да карасаң мынакей. Анан ва хайру хаттаина дейт. Ошол ката кетирген эң жакшысы дейт, эң жакшылары дейт. Мындай экиликте айтып коет. Эң жакшылары тавабун, тобо кылычлар дейт. Кайра ошосуна, ey Алла мен кылып алдым ушуну. Ана мындай билип эле кылып алсаң айтчы, ey Алла мен ушуну билип эле кылдым деш керек да. Бир заманда бир адам өлүм төшөгүнө жатканда өзүнүн мураскорлор экен, мен өлгөндөн кийин мени кремация кылгыла дейт экен. Орт төгүлө. Анан дейт, мени өрттөп туруп, гүлүмдү океандын үстүнө ортуп чачып келе дептир. Аллаху акбар. Ошондой кылыптыр. Чачып ийиптир. Аллах Тааланы чачаардым аталат, кайра тирилтип алыптыр да кайрачы. Эй пендем, сен эмне мындай кылдың? Десе, я Алла, мен ушунча көп ката күнөө кылганман дейт. Сенден уялганман ушинтип билем де, сен мени чогултуп аласың. Мен ушу точно билишим. Бирок мен ушу жерде жүрөгүмдөгү ушундай сенден уялганым дейт. Сенден коркконуман дейт. Сен ушундай мени азаптап коет деген коркконуман. Субханалла, мен ушундай кылып айткам дегенде, Алла айтат экен, сен кечирилдиң дейт экен. Алланын ырайымын кайсынысын калп дейсиңер? Алланын берген жакшылыктарын кайсынысын калп дейсиңер? Туурабы? Алла Таала ушундай айтып атат экен. Демек, машалла, бирөө ката кетирсе, аны жемеле отуруп албагыла. Сен эртең мындан көбүрөөк ката кетиришиң мүмкүн. Бул чындык да. Чукуп, анан мындай кылып, анан как будто оңдоп коюшта жүргөндөр бар го, жанагычы. Жок. Бардыгыбыз ката кетиребиз, субханалла. Кыргызда сөз бар. Мунун баарын мен жалпылап туруп кыргызча айтып коем караптыла. Мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жак болбойт. Кандай дейсиңер? Биздин акылман ата-баба ушинтип койгон экен. Мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жак болбойт деген экен. Же барсыңарбы? Дагы бир жолу сурап коеюнчу, балким бардыр. Араңардан карап көрсөңөрчү, балким бардыр дейт го. Нашында экен. Мен айтайын дегеним мынакей. Мен ушул хадисти эстегенде, мындай кетирген катамдычы сразу айтып ем, я Алла. Амин. Субханака Аллахумма анта астагфирука ва атубу илейк. Кеттим болду.